чогуу турабыз. Бийигирэк сүйлөдү. Алтындай окумар бөлүп келгенге мен терең ыраазычылык билдирем достор. Мен эми достук баягы кыйынчылыкка эмес, ушундай жакшылыкка дагы карагандан учурда досторум колдоп турган өтө жогорку деңгээлде. Мен көп эле жерде жүрөм, көп эле жерде айтып жүрөм. Кандай жер айланымда досторум жакшы болсо, кандай адам келсе дагы бир нерсени чечип алыш оңой болот да. Досторуң эле сенин жүзүңдү көрсөтүп коет. Жетер баарыңарга Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү колдооңорго мен чындап ичимен кубанып турам. Келе албай калган балдарга дагы Алла ыраазы болсун. Алар деле керек аракет кылыш керек. Кудай кааласа ушу бул мен баягы айтып кеттим. Кыргыз элинин алдындагы жоопкерчиликтин мага берилген жоопкерчиликтин эң алгачкысы ушул чоң жоопкерчилик мен үчүнчү. Буйруса Кудай кааласа, Кудай буйруса, ушу менен биз өзүбүздү көрсөтүп, кыргыз элине көзгөрүүгө салымыбызды кошуп, элдин алдында, элдин журттун алдында, кыргыз элинин астында жүзү жарык болуп, силер ушинтип колдоп келген ар бир досубуздун, колдо жазып аткан досторубуздун, Ноокаттын 94-төр, бүт эле Кыргызстандын 94-төрүнүн жүзүн жерге караткан аракет кылам. Кудай кааласа силердин ар бир колдооңор мен үчүн аманат. Ушунча келип отурасыңар достор. Ошол анан кичине бүгүнкү ошол аякта арганда болуп калып жетишпей атып көрүп атам. Жак чай иштеп койдум эле. Чайга кошуп ушунча колдоп келип отурасыңар жигиттер. Кичине арзууга мелегим бар. Аз да болсо кичине көңүлчү, көңүл эле. Ошол жигиттер баарыңарга Алла ыраазы болсун. Кудай буйруса ошол элибиздин өнүгүп өссүн. Ошол катары көпөрү биздин жамаат, биздин досторубуз өссүн. Өзүңөр көрүп турасыңар, бүт жаштар келди. Мен жалпы мисалы 98 бала заң губернатор биздер Кудайга шүгүр элдин жүгүн алайын деп элибизге кызмат кылып калайын деп аракет кылып атабыз. Силердей досторум тургундан Кудай кааласа көп эле кызмат кылабыз буюрса. Эч бир силерди ушу досум деп мактап турган даражага алып барабыз. Stollarını arka tartıp dayanıp. Uş jardam berip oturdu. Jardam berip bekarlar. Hatta бизнес olmasın. Çöpün yol bakar. Sizga rahmat. Sebebi şu 94'lerin arasından sorulup çıkıp en çoğun işe orlaşıda bayağıdan aytdım uşul çoğun iş senin en başlangıç işin olsun depçi. Bu da bu jakka çoğurak iyiliklerge jetsin dep dua kılabız birinchi. Ekинчиден анан бакындай нерсе бар. Дос büydürüp айтат, душман сүйдүрүп айтат депчи. Анан Umar bin Hattab деген сахаба болгон. Билесиңер, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң ишеничтүү сахабалардын экинчиси Абу Бакр разияллаху анхудан кийинки турган. Ушул өзүнүн жанына ушундай адамдарды жалдап алган экен да. Сен менин айыбымды айтып тур деп баягы жандагылар кошомат кылып жүрө берет да. Ол өзүнүн айыбын билбей калышы мүмкүн экен да. Ошого ушул досторубуз алхамдулилlah кыйшык болсо түзөгөнгө жардам берели, түздөсөк күчөйгөнгө жардам берели да бардыгыбыз я. Анан бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак көп нерсени аткарсак болот экен да. Азыр 94-төрдүн арасында алхамдулилlah өтө чоң иштеген досторубуз, мына өзүнүн досубуз Нурмухаммед Токтоев турат легенда Кыргызстанда тарых жараткан адамдар дейм. Ушундай адамдарыбыз жөнөкөй эле катары, биздин эле катарыбызда отурат карасаңар. Баягы Батырдын атын алыстан ук жанына барсаң жөн адам деген сөз бар го. Жанына барсаң жөн адам да. Ошого бири-бирибизди кадырлайлы, бир экинчиден анан бири-бирибизге жардам берели. Эң чоң жардам бул адамга жылуу сөз. Кээ бирөө материалдык жактан, моралдык жактан жардам беребиз да.
ошолордун арасынан эң чоң жардам бул дуа экен. Ад-дуа мухул ибадат. Дуа бул ибадаттын маңызы деген экен. Момундун момунга кылынган дуасы кайтарымсыз кабыл болот. Дуалардын кайтарымсыз кабыл болгон жерлеринин бирөөсү ушул. Мусулманга дуа кылган болсо кайтарымсыз кабыл болот да. И ушул жок жерде дуа кылыш керек ананчы. Жанына келгенде башкача, анан барганда башкача эмес. Кайсыл жерде болсоң дагы кол көтөргөндөрчү 1 мүнөт эле баардык достордун атына айтып, кимди эстей алсаң, же болбосо жалпы 94-төрдүн атынан дуа кылып койгон болсоң, ол дуаң кете берет. И плюс ошол биринчи биздин өзүбүзгө келет да. Сен дуа кылып атканда бир париштан жерде туруп алып туруп айтат, "Валака мислу залик, валака мислу залик." Сага дагы ушундай болсун, сага дагы ошондой болсун деп. Канча чоң жакшылык кааласак, ошол чоң жакшылык биринчи өзүбүзгө келип туруп анан башка бирөөгө барат. Ошого иншалла достор постоянный дуадабыз иншалла. Кандай неме болгон болсо, кыйынчылык, жеңилчилик, кандай учур болгон болсо, туруп бергенге, дуа кылып бергенге, достошконго иншалла бел байлаганбыз. Кыямат күнгөчө дүйнөдө эле дос эмес, баягы мансап деле дос эмес. Ахиретте адамдар бири-биринен качып калганда достор бири-бирин издейт экен да. Дос издейт экен бири-биринчи. Мен досум фаланча деген досум бар, каякта жүрөт экен деп. Ошо кыямат күнү бири-бирибизди эстеп, издей турган достордон болот. Ошондо иншалла эң жакшы дос ким десе, эң жакшы дос ушундай дос, сен аны көргөндө ахирет кыямат эсиңе түшө турган болсо, эң чындык дос ушул. Болот деген да. Иллал муттакин деп турана бөлүп айткан таква достор гана ондай болбойт деп. Ошо иншалла биз таква достордон болойлу. Жок дегенде барго, колдой албасак дагычы пут тоспой турат. Пут биздин арабызда жок болушу мүмкүн. Башка бирөө биздин кайсы бир досубуз туурасында же кайсы бир мусулман туурасында эле бир сөз айтып аткан болсо, мен ол туурасында жакшы эле күмөндөйм досум деп туруп, сен сөзүң кызык болгон болсоң, сен жаныңда кийин айта албай калат да. Ошого иншалла адамга Аллах Таала тил менен бир пайгамбарыбыз айтканда, ким эки мүчөсүн арам нерседен сактаган болсо, мен анын бейишке киришиктигине кепилдик берем дейм. Ал тил жана эки бутун ортосунда уяктуу жер деген да. Ушул экөөсүн сактаса бейишке кирилет деп айтылган да. Гарантия берем дейм. Ошого ошонун бирөөсү тил экен. Ошол тилибиз менен жок дегенде бири-бирибизге пайда жеткирип турайлы. Пайда жеткире албасак зыян жеткирбей турайлы иншалла. Айта турган сөзүм ушул. Анан сөз көп өзүчө. Досубузга жакшылыкты гана каалайбыз. Бардыгыңарга жакшылык каалайбыз. Бири-бирибизди көргөндө "Ассаламу алейкум досум" деп. Баягы неме башталгандан беричи, Нукат районунун ичиндеги айлык оюн башталгандан бери сапсын көп дос болуп кетти де. Ого чейин бири-бирибизди тааныбайт экен. Мен ошонун түшүнүп атам. Ол көрүлө жүргөн адамдар экен. Көрсө ол биз менен тең дос экен деп. Азыр одан кийин ошол класс болуп кетти, дагы чоңоюп кетти. Эми 7 тубан келди. Эртең 21 августта 7 тубан 94-тө болду. Ошого да ушундай активный келип берели. Нукат өзү постоянно кайсы жерге барсак дагы оюнчуларга караганда валиштер көп келет. Мына ушу эките эгиз ошум кабайт. Мен борбасам ошо. Алла разы болсун жигиттер. Башка сөзүнө болгонсо кечиресиздер иншалла. Ана ушудан пайдаланып эсте. Арзуган демегибиз бар. Бая жетишпей калганда жетишпей калдык эле. Беребей калдык деп атайын. Президент ол шенемдери менен Президенттин капагынан келдим. атайын президенттин капагын издеп келдик. Президенттин капагын Президент чекилmiş керек. Бак келгендер айтты го президент чыктан асыл. Olsun da güzel olan. Şimdi içimen mesela bugünkü ödevlerini tamamlamak tekrar yok men şunday dostlarım var ekan чынында Аллах астында ачык айтканда аябай таныганда бул колдооңор мен үчүн өтө бийик анча нерсеге анча нерсеге теңей бербей турган нерсе да булчу ушулар досторумдун алдына кудайга шүгүр мен кайсы жерде болбойсун классташ досторумдун ар дайым ачыгын издейм ушул балдар не маселе болсун ушул балдардын ичинде качан болсо тикесин тип азыр айда бир досубуз бар барды эгил бир досубуз калган жок барды эгил Россияда бар Россиядан бала келе албай калды бирок биякта
айда bir bala қалай 3-4 маршрут келді. Достарымның чынында да бір жол разышылығын бізден Құдай қаласа постоянно айтады. Düşmanдармен мен өзім күресіп шығамын. Достардан мен Құдай сақтаса, düşmanдармен мен өзім любой жерде күресіп шығамын. Құдай қаласа алғанын шешеміз. Рахмат сіздерге беріңіздер. Sen de ушундай кыталык ушундай элдүү болуп алгенде сыймыктан алып досум сен менен ар дайым досум ушу эмнеси болсо сразу айтам болду досум деп маселе чечесиң оң жагынан болсо оң жагынан терс жагынан досум эмне ишиңе ийгилик досум ар дайым сага ишенебиз досум мындан дагы ишкана айтмакчы бул биринчиси болсун досум жайын досум депутат болуп премьер-министр болуп президент болду досум ушу биз дагы умат поколениесинде поколение болуп бир көбөйүп бизди чагырап сен муштап колдоп жүрө берейин досум анан ошо арзууланган кичине белгилүү бар эле офиске отурасың да досум дагы эмче офиске отурасың досум отургандай ачып көрсөтүп коелу барып биз достордун атынан берип жакшылап ийгилик болуп калсын досум офиске сөз досум батчакка менен эмен колпакты кийгиздик досум атты бердик досум атты багып элге берип койду досум самолеттин айтып атты да Рахмат жігіттер, тартыншылар, Алла разы болсын. Құдай қаласа, үшінші шеніңерді қолдауыңызды бұйырса. Сізге жергілікті айттым ол жерде жаңа Құдай қаласа, келешек алдыда біз әлі жашпыз. Қазір 38 жашта келдім. Федерацияда ең жас президент болсын. Құдай қаласа, біз келешек алдыда. Ошол бири-бирибизге ар дайым ишкана айтып кетип дуада болойлу. Келечекте жакшыга да, жаманга да амин деп коюп кетип, бири-бирибизге жакшы пикирде, жакшы дуада болуп турайлы. Құдай қаласа, 100 жашообуз айна алдыда. Рахмат.